Мен суроомо жооп берип койсоң, бүгүн медицина ушул жин ооруларын эмне деп атайт? Бүгін медицинада бізде психиатрия заниматься етеді да, мұны мененше. А так медицина дагы эле мындай официальный түрдө Мына шизофрения деген ушул? Шизофрения бул ошол жин оору деп биз кабыл алабыз. Эми бул жерде дагы эле биз бул медицина муну признавать эте элек да. Жин аламын эле признавать эте элек. Бирок bizde жанагы пограничный состояние болгондо көбүнчө жанагы чоң жанагы шизофренияга жетпейт. Шизофрения, эпилепсия, олигофрения бул большая психиатрия деп коет да. Анын ортосунда бир пограничный состояние дегендер бар да. Жана коркуп калгандар, чочуп калгандар, албарсы баскандар, өзү менен өзү сүйлөшкөндөр, түндөсү басып кеткендер, невроз, анан ушу жана психосоматика оорулардын көбү ушул жиндерге байланыштуу болот. Мен айтайын дегеним, жанагы психодиспансерлерде да айтат экен биздикилер, муну молдолорго эле алып барыңыздар, кыйнабай деп. Эми бул жерде мындай факт болуп атпайбы Мыктыбек? Кээде жардам бере албаганда ушуну кээ бир врачтар намыстанат да, ушу менин алдым жетпейт деп айткандан. А көрүп атат экен көп жерден жана дем салганда пайда болуп кетип атат, жакшы жагына кетип атат, оңолуп кетип атат. Анан ушул жерден биз айтып коюшубуз керек, менин эгерде күчүм жетпесе, бул мындайда жиндерди дарылоодо биз баягы эле эски салт боюнча дарылап келатпайбы, традиционный медицина менен. Көбүнчө дарылар менен. Эмне дарылар берилет? Ушу жинди тана албаган медицинада ушу жин оорусу менен ооруган адамды психик ооруканага жаткырса эмне менен дарылайт? Негизинен психотропный дарыларда бизде нейролептиктер, анан транквилизаторлор деп эки. Бул жерде адам эркин алсыздатат. Бул ошол жанагы психозду снимать эте турган антипсихотический дарылар да. Тынчтандыруучу. Тынчтандыруучу, жана көзүнө көрүп аткан галлюцинацияны жок кылат, кулагына угулуп аткан галлюцинация, слуховой зрительный галлюцинация. Бул ушул жинге таасири барбы? Адам денесинде жинге ушул дары таасир береби? Эми бул жерден мен эгерде таасир берет десем, өзүм сөзүмө каршы чыгып калам да. Бул жерде ошол дарынын күчү менен жок кылат, бирок таза айыгып кеткендер шизофренияда жок болуп атпайбы? Тамла, сиздин практикаңызда болдубу? Ошо азыркы медицина берген дары жинге таасир береби? Негизи адамдын ичине жин кирип алган болсо, негизи Куран бир гана жолу Куран менен чыгарылат экен да. А бирок жана бир беткей карабашыбыз керек экен. Кээде ошол жин кирип алган адам сыяктуу белгилер болот кээ бир инсандардачы. Бирок Куран окуп дем салганда алар айыкпаган учурлар да болот да. Такыр канчалык дем салса. Жини жок. Жини жок. Бирок жанагы жин деген адамдын белгилеринде белгилери бар. Ар кайсыны сүйлөп, көзүнө бир нерселер көрүнгөнү, уктабай калган, тамак ичпей калгандары, ошо жин кирип кеткен адамдар да болот. Бул эмне болгон оору болушу мүмкүн? Жини жок, бирок ушу жиндердин Бул жерде мындай да. Медицинанын дагы жана биздин дем салып аткан молдолордун дагы күчү жетпеген оорулар бар. Мына ушуга жана большая психиатриядагы сиз айтып аткан шизофрения кирет да. Мунун түрлөрү өтө көп. Бирок бул окшош. Биз жете албайбыз. Жана Куранда айтылып атпайбы? Алла Таала айтып атат, булардын эмесине жүрөгүнө кандайдыр бир шифаны бир гана Алла бербесе, биздин колубуздан келбейт да. Медицинадан да келбейт, молдокелердин да колунан келбейт.